Урматтуу Жалал Абад тургундары, сиздерди Atomic компаниясынын эң биринчи расмий семинарын өтүшү менен куттуктайм. Рахмат. Бул али башталышы. Азыр бул жерде 50-гө жетпеген адам отурат. Бирок келечекте ушундай залдан 10 эсе дагы болгон чоң залдар толот. Мына ошол залда сиздердин партнерлор отурат. Себеби эмнеде? Азыр сиздер конкуренциядан тышкарысыздар. Ар бир нерсени эки тарабынан көрсө болот. Негативдүү ойдогулар негатив жагын көрөт, позитивдүү ойдогулар позитив жагын көрөт. Бир анекдот айтып кетейин башталардан мурда. Бут кийим чыгарган компаниянын жетекчиси өзүнүн агентин жөнөтөт Африкага. Барып карап келчи, биз ушу Африкада иш жүргүзсөк болот бекен деп жөнөтсө, келет экен да айтат экен, вообще болбойт дейт экен. Африкалыктар жылаңайлак жүрө берет экен, булардын бут кийим деле кереги жок экен. Биз алактан иштей албайбыз дейт. Экинчи адамды жөнөтөт, ал экинчи адам болсо айтат, вообще сондурбайбы? Бут кийим такыр жок экен, эч ким кийбейт экен. Биз ошонун баарын тең кийинтебиз дагы, биз аябай крутой компания болуп чыгабыз дейт да. Сиздер ошол ситуациядасыздар. Ушундай азыраак адам келгени тескерисинче жакшы. Бул эмне дегенди билдирет? Сиз элден биринчи ушул бизнести үйрөнүп аласыз. Элден биринчи ушул баардыгын үйрөнүп аласыздар дагы, ушул рынокты ахват кыласыздар. Анда менин бүгүнкү компания жөнүндө. Бул компанияны мен жоктон бар болгон компания деп атайм. Себеби дегенде чындыгында эле жоктон бар болгон компания. Кайсы бир нерсени түзүш үчүн, кайсы бир бизнести куруш үчүн вложение керек болот да. Көп акчаны вложение кылып анан жасайбыз. Бир кичинекей магазинчик ачуу дегенде, жанагы кичинекей комокты ачыш үчүн жок дегенде бир 100 миңге табара алабыз да, туурабы? Компанияны эл аралык компанияларды айтпай эле коеюн. Бул болсо нөлдөн курулган компания. Бунун жетекчиси Пакхангелдин видеосун азыр көрдүңүздөр. Айтып атат, 17 киши менен баштагам деп. Ушул жерде азыр почти ошондой эле санда адамдар отурат. 17 кишини чакырып келип, ошонун пландары менен бөлүшкөн. Бул киши кандай кылган? Өзү акча вложение кылган эмес дагы, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты компаниянын жетекчиси менен договор түзгөн. Сенин продукцияңды жылына миллион штуктан сатып берем депчи. Ал киши Пакхангелдин ушундай состоянияда экенин билген эмес. Эгер билген болсо, анда бул киши менен договор түзмөк эмес экен, кийин айтыптыр да. Эгер сен ушундай эчтекең жок экенин билсем, мен сени менен дагы сүйлөшмөк эмесмин дептир да. Мына ошентип бар договор түзөт дагы, иш башталат дагы. Азыр бүгүнкү күндө миллиарддаган долларды айлантып турган компанияга айланды. Биз ушул кишинин жолун жолдоп, нөлдөн бизнес курабыз. Без вложения, эчтеке акча салбайбыз дагы, болгону ошол компаниянын кирешеси менен бөлүшүп иштейбиз. Компания 2009 жылы ачылат. Быйыл 2024 жыл, 15 жыл болуп атат, 15 жыл ичинде өнүккөн өлкөнүн бардыгына десек болот кирген. Мисалы Япония оңой менен компанияларды киргизбейт. Кытайга кирген, Кытайга кириш өлүм, Кытайга вообще эле сетевой компания киргизе албайт. Кытай өзү киргизиши мүмкүн башка өлкөгө, бирок ал киргизбейт да. Америка, Австралия, Канада деген сыяктуу өнүккөн өлкөнүн бардыгына кирген, гигант өлкөнүн бардыгына кирген. Россия. Аны бир сыйра өзүңүздөр карап чыга аласыздар, кайсыл өлкөлөргө киргенинчи. Ошол 2009 жылы ачылып, 2010 жылы эле дароо эле Америкага кирген. Американын рыногуна кириште өтө кыйын. Бул жакта аябай сертификациялар талап кылышат. Өтө жогорку талаптар менен киргизет да чет мамлекеттик компанияны. Бул эл аралык бизнес. Бул жерде мындай да, мүмкүн көп сетевой компанияга иштеген адамдар билбейт. Эгерде биз мына катталдыктагы ошол аккаунт менен биз дүйнө жүзүнөн команда кура алабыз. Мисалы менин командам азыр Россияда бар, Америкада, Японияда бар. Ошонун бардыгы тең ошол өлкөлөрдүн партнерлордон доход алыш үчүн мага японский эмеге кирип, сайтка кирип катталуунун кереги жок. Российский сайтка кирип катталган жокмун. Бир эле аккаунттан бүткүл дүйнө жүзүнө тарап атат. Көп компанияда ушундай болот. Мисалы Казакстанда иштеп аткан лидер бир компанияда башка өлкөгө көчүп кеткен болсо, ал нөлдөн баштайт да. Нөлдөн катталып, ошол өлкөнүн сайтына катталыш керек болот.
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн 98 өлкөсү деп коеюн, негизи андан аз. Просто бул планированный өлкөлөр ачылган турат. Жакынкы арада ушу 1 айдын аралыгында дагы өлкөлөр кошулат. 98 өлкөдө иш алып барат жана бүгүнкү күндө 26 филиал бар. Кыргыз өлкөсү да аябай бир башкача удачно ачылып кетти. Кыргызстанга окшогон кичинекей өлкөлөргө кириште эле негизи көптөгөн компания Кыргызстандын рыногуна кирбейт. Себеби бул жакта калктын саны аз жана покупательский төмөн болгондуктан киришпейт эл аралык компаниялар. Бул жакта эми биз баягы Россиянын составы менен кирип кетип, бизге абдан повезло. Кыргызстандын да өзүнүн филиалы бар. 2030 жылга карата Atomy компаниясы 200 филиалды ачканга пландаган. Башкача айтканда, бүткүл дүйнө жүзүн полный охват кылат. Бул бизнес платформалык бизнес. Платформа деген бүгүнкү күндө ошол акыркы 30 жылдыкта, 20 жылдыкта жаңы пайда болгон система. Жалал Абадта Яндекс барбы? Мисалы ошо Яндекс платформалык бизнес да. Бул жерде кандай? Яндексте ошо ачкан адам приложенияны иштетип чыккандагы болгону ошол жүргүнчүлөр менен таксисттердин башын кошуп койгон. Ошол үчүн бул Яндекс компаниясынын основатели ар бир таксиден 15% доход алат. Платформа түзүп койду да. Же болбосо Facebook, Facebook'та жалаң ошо колдонуучулар отурат дагы, биз отуруп өзүбүздүн оюбузду жаза беребиз, кааласак таргет чыгарып бизнесибизди жүргүзөбүз, ойлорубузду бөлүштүрөбүз, элди кошуп койгон башын. Facebook'тун основатели ошол таргеттен түшкөн акча менен ошо рекламанын эсебинен жамбагат. Миллиардтаган доход түшөт. Же болбосо ошол эле Google'да алалы, биз деген любой информацияны биз Google'дан издейбиз. Google'дагы ошондой болгон ошол колдонуучулардын башын кошуп койгон. Ортодон эле башкача айтканда нөлдөн акча жасалат да. Же болбосо ошол эле Валберсти билесиздер, анын дагы Татьяна Бакальчук дегенди билесиздер, Россиядагы миллиардер айым номер 1. Ал деле ошо сиздердей болуп домохозяйка болуп отурган айым болчу. Ошол элдин көйгөйүнө жараша Валберсти ойлоп тапкандагы болгону сатуучулар менен покупательдердин ортосунан связь түзүп койгондагы бүгүнкү күндө миллиардер. Эми платформалык бизнести бизге ачыш кыйын, себеби көптөгөн эменин бардыгы доход эмелер охват болуп кетти. Бирок биз өзүбүз ошол Atomy'дагы платформалык бизнес боло алат. То есть сиз ар бириңиздер өзүнчө платформалык бизнес ачып аласыздар да. Atomy'ге кирип катталгандан баштап сиздин өзүңүздүн, башкача айтканда, Яндексиңиз ачылды, өзүңүздүн Валберсиңиз ачылды, өзүңүздүн жеке Facebook'уңуз ачылды деп эсептесеңиз болот. Себеби сиз ушул Atomy платформасына кирип туруп, сиз өзүңүздүн клиентский базаңызды түзүп атасыздар. Ошол платформалык бизнестин ичинен ошо маркетплейстер өзгөчө орунда турат. Бул маркетплейстер ошол жалаң товарлар да. Адамдар ошо баягы акыркы адам бул дүйнө жүзүнөн жок болмоюнча бир нерсени колдонот да. Тамак жейт, ичет, кийинет, буюм алат. Ошол себептүү соода сатык бул ошол акыркы заман келмейинче бүтпөйт да. Ошо соода сатыкта дүйнөлүк маркетплейстерди билесиздер. Amazon эң биринчи орунда турат, миллиардер. Бул маркетплейс деген эмне? Бул ошол интернеттеги чоң магазиндер да. Бул ошо соодагерлер менен эмелердин башын кошуп койгон. Покупательдердин. Соодагер менен кардалардын башын эле кошуп коет. Ал Amazon'дун основатели товарды ойбойт, билесиздер, товар менен иштегендер билесиздер, кандай проблема бар товардачы. Аста атак деген болот, модасы калып калат, өтпөй калат деген сыяктуу. Ал проблеманын баары менен башы оорубайт Amazon'дун. Ал болгону платформа ачып берип койду дагы. Башкаларга шарт түзүү менен өзүнөн миллиондогон акчаны алып атат. eBay, мисалы Alibaba, Ozon, булардын баарын сиздер уктуңуздар деп ойлойм. Ошонун арасында Atomy бар. Эмне себептен бүгүн ушул залда азыраак адам отурат? Себеби биздин адамдарыбыз нөлдөн бизнес баштап сетевойдон акча табам дегендер көптөгөн лохотрондун аркасынан жүгүрүп жүрүшөт. Жалал Абадта жакында эле бир нерсе жабылды, туурабы? Канча кишинин акчасын алып кетти. Гүл додо болбойт адамдардачы. Бир жерде гүл додо болуп иштегенде гана ошол жерде результат болот. Ошол сетевой компаниялардын арасынан Atomy бул алардан айырмасы, булар маркетплейске кирет да. Atomy компаниясы маркетплейстердин катарына кошулат. Ал сетевой эмес. Сетевой компаниянын элементи бар. Покупательдерге доход түзгөнгө шарт түзүп берип койгон. То есть мисалы мен деле Amazon'го катталам да, мен делечи, Amazon'го катталам, бирок
ал жактан жөн эле сатып алам и все. Же болбосо Alibaba'га катталам, ал жактан жөн эле сатып алам, болду. Ал эми Atomy компаниясында сатып алам, еще акча тапсам да болот. Бул ушундай маркетплейс. То есть номер один маркетплейс бул Amazon болсо, Atomy'нин ошондой перспективада Amazon'дон ашып түшө турган ниети бар. Atomy'де бизнес куруунун оптималдуу схемасы курулган. Бул жакта мисалы башка бизнесте ишкер анан керектөөчү деген мамиле болот да. Ишкер товарды алып келет, керектөөчү сатып алат. А бул жакта керектөөчү менен керектөөчү иштейт да. Мисалы менин командамда адамдар, мен аларга товар саткан жокмун. Мен дагы өзүм керектөөчүмүн, Atomy'нин товарын колдонуп атам. Ошондой эле башкаларга сунуштап, алар дагы керектөөчү болуп биргеликте бизнес жасап жатабыз. Бул эң эле жакшы форма, себеби эмнеде? Бул жерде сарафанный радио иштейт да. Башка предприниматель, потребитель деген форматта ал жакка рекламага акча кетет, чыгымдар аябай көп болот. Ал эми керектөөчү менен керектөөчү болгондо бул жерде болгон тил гана иштейт. Ону ооздун жели гана, оозубузду гана ачып информацияны беришибиз керек. Компанияда, Кореяда ушундай сертификация, жаңы бир сертификация ачылган. Бул Кореяда бүткүл жаңылбайын, муну точносын айтпайм. Бул кардарга багытталган стратегия деп аталат. Башкача айтканда, эң биринчи орунга кардар коюлат да. Кардардын кызыкчылыгы коюлат дагы. Ошол сертификациядан компаниялар атаандашат бири-бири мененчи. Ошол сертификацияны өтүш өтө кыйын. Atomy компаниясы ушул сертификацияны 2019-жылдан бери 3 жолу алды. То есть бул Atomy компаниясы биринчи орунга кардарды коет. Өзүн эмес, бардык эле компания биринчи орунга өзүн коет. Мисалы ошол эле Mercedes, да кайсы көп эле компаниялар бар да. Биринчи өзүнүн кызыкчылыгын коет дагы, андан кийин башка адамдын кызыкчылыгын коет, кардардыкын. Atomy компаниясы кардардыкын койгондуктан бул жакта бизнес ар дайым жүрүшөт да. Себеби кардар ыраазы болгон жерде соода да күчтүү болот, соода күчтүү болгон жерде бизнес жүрүшөт, акча болот. Мынакей абсолюттук сапат жана абсолюттук баа деген стратегия менен иштейбиз, билесиздер. Бул жогорку, эң жогорку бааны эң төмөнкү баада сатуу дейт. Биздин эле ушу абсолют селектив деген биздин 16 000 сомдук наборубуз бар. Ошонун өзүнүн ценности, баалуулугу бул $2000 тегерегинде. Абсолют селективде болгон товарды иштеп чыгыш үчүн ингредиенттери, технологиялардын баардыгын кылгандан кийин, жасагандан кийин ошого окшош товарды башка компания, мисалы $2000 сатат да. Ал эми биздин Atomy компаниясы абсолюттук сапат, абсолюттук баа деген стратегияны колдонуу менен бизге $200 жетпеген эмеге жеткизип берет бизгечи. Эгерде Atomy компаниясы болбогондо Кыргызстанда жөнөкөй адамдар абсолют селективдеги качестводагы кремдерди колдоно алмак эмес. Бул болгону жогорку эшелондогу депутаттар, министрлерди гана колдоно турган деңгээлдеги продукция да негизиненчи. Бирок Atomy компаниясынын аркасы менен биз муну арзан колдонуп атабыз. Сапат болсо, албетте эл аралык сертификациялардын баардыгы ушу бизде GMP, FDA, HACCP, LOHAS деген ошол дүйнөлүк сертификациянын баардыгын талап кылганда биздин компанияныкы өтүп кете алат жана ошол сертификациянын баардыгы бар. Ошондой эле өтө кызыктуу нерсе бул JS стратегиясы деген бар. JS бул англисче алганда глобалдык сатуулар, глобалдык дүйнөлүк сатуулар, глобалдык, дүйнө деген глобал, дүйнөлүк сатуулар жана дүйнөлүк ресурстар дейт да. Бул жерде Atomy мынтип айтышат да, көп компанияда биз өзүбүз завод куруп алганбыз, анан биздики аябай укмуш деп угасыздар, туурабы? Биздин өзүбүздүн завод бар деп айтат. Бул жакшы эмес. Себеби ошол заводдун курулушуна, ошол заводдун иштешине, заводко кеткен расходдордун баардыгына покупательдин чөнтөгүнөн акча кетет. Ал эми Atomy компаниясы өзүнүн стратегиялык өнөктөшү катары Колмар деген корпорацияны өзүнө алган. Колмар корпорациясы бул дүйнөдөгү, директор айтып кетти, дүйнөдөгү жанагы Lancome, Shiseido, Chanel деген сыяктуу компаниялардагы ишенип товардын чыгарып бер деп ишенген, договор түзгөн компания да Колмарчы. Колмар корпорациясы дүйнө жүзүндөгү эң люкс жана премиум качестводагы товарларды чыгарган компания. Ошого болгону Atomy эмне кылды? Договор түздү дагы. Биз Atomy компаниясы ошол завод курганга акча короткон жокпуз,
жумушчуларга айлык төлөп акча короткон жокпуз да, дароо эле эч кандай башыбызды оорутпастан биз эң жогорку объект менен иштеп жатабыз да. Эми дүйнөлүк ресурстар деген кандай? Колмар эле корпорациясы менен иштебейт, дүйнөдөгү эң мыктылар менен иштейт да. Мисалы, могу жерде японский бычактарды билесиздерби? Бизде Мино деген бычактар бар, японский, бизге кире элек ал. Корейский сайт аркылуу заказ кылсаңыздар болот. Ушул Мино деген компаниянын бычактары бул ошол Япониядагы эң мыкты самурайдын кылычтарын даярдаган компания иштеп чыккан бычактар. Бул эмне деген билет? Самурай кылычы бир самурай кылычы 4-5 айда даярдалат да. 4-5 айда. Аны жасаш үчүн аябай көп убакыт керектелет. Жана ошо самурай кылычынын 8000 слой болот да. Жанагы биз узанат го, усталар узанганда темирди, металлды балка менен чаап, монтип бүктөп кайра чаба берет го. Ошондо 8000 слойго чейин жетет самурайский кылычтыкы. Ошондой технология менен бул Atomy компаниясына бычак чыгарып берип жатат да. Башкача айтканда, сиз ушул бычакты алсаңыз, самурайдык кылычтын технологиясын жасалган бычакты аласыз. Бул бычак эч качан мокобойт. Эч бир ошо бычактар билесиздер, аягында жарабай эле калат го, мокобойт, азайбайт да мындай. Же болбосо биздин ичип жүргөн чай пуэрибиз, колуңуздарда пакеттерде бар азыр бир пакеттик. Чай пуэрдин мекени Кытай. Кытайдан башка эч ким эң мыкты чай пуэр чыгара албайт. Ошонун ичинен эле Кытайдын ичинен да эң мыкты чай пуэр чыган завод бар, чай фабрикасы Хайвань деген. Хайвань заводу менен келишим түзүп, ошол жактан чай пуэрди заказ кылып Atomy'ге киргизди. Эми айырмасы кандай? Башка чай пуэр, Хайваньдын башка чай пуэрлерин карап көрүңүздөр, Atomy'ден башкасын. Алар кымбат. Ал эми биздин чай пуэр арзан. Эмне себептен? Ошол жанагы стратегия менен иштеп жаткандыктан. То есть биз аябай кымбат чайды биз доступный цена менен алып атабыз. Еще Кытайдагы эң мыкты чай фабрикасынан чыккан чайды ичип жатабыз. Стратегиясы өтө мыкты болгондуктан Atomy компаниясы 15 жылда аябай чоң жетишкендиктерге жетишти. Ушундай эме бар, журнал бар, Direct Selling News деп коет. Бул ошол жыл сайын сетевой компаниялардын рейтингин мындай карап турат да. Ошол Direct Selling'дин эсептөөсү менен 15 жыл аралыгында дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 компанияга кирген. Сетевой компания аябай көп билесиздер. Ошонун ичинен компания ушул Direct Selling'дин рейтинги өтө абройлуу да. То есть ушул журналдын айтканы ар дайым бааланат, жана мындай жогору бааланат да. Direct Selling'ден ошол даныйын караганымда мындай болуп атат. 2023 жылга карата Atomy компаниясынын товар обороту 1,7 миллиард доллар болуп атат да. Мындай алганда сандарды биз түшүнө бербейбиз. Бирок мындай салыштырып алып көрөлү. Ошол эле Direct Selling'дин рейтинги менен алганда номер 1 болгон компаниянын товар оборотунан Atomy'ники 4,5 гана эсе төмөн болуп атат. 4,5 эсе бул өтө аз. Бул деген билдирет ошо номер 1ге бул Atomy компаниясы жакындап баратат дегенди билдирет да. Мындан 5 жыл мурда Atomy компаниясы 20-нчы орунда турган, ошо Direct Selling'дечи. А бүгүнкү күндө алдыңкыга кирип атат. Бул ылдамдык менен өсүп атат да. Башка компаниялар мынтип ылдый түшүп, өйдө чыгып кетип аткан болсо, Atomy только көтөрүлүүнүн үстүндө болуп атат. Эми ошо компанияларды салыштырып кетели. Бир сыйра баягы компанияларды салыштырган, бул компания жакшы, ал компания жаман деген биз аябай жакшы көрөбүз го. Бул жерде мен лохотрондорду кошпойм. Лохотрон компания дегендер эми билесиздер, алар алдамчы компаниялар болот, нелегально кирген болот Кыргызстандын немесине. Туруп эле жок болуп кеткен компаниялар болот го. Аларды мен кошкон жокмун. Мен товарный дүйнөлүк салмактагы официальный компанияларды салыштырып караганымда Atomy'нин маркетинг планын аткаруу өтө жеңил. Atomy'нин маркетинг планын аткаруу оңой деп айтсам, көпчүлүк айтат, жок бул оор. Албетте оор, эгерде сиз жаңы баштаган болсоңуз да, стептер жабылып аткан кездер чындыгында кичине оорураак болот. Команда чогула элек болот да. Команда чогулгандан кийин бияңыздан бир 5 киши, 10 киши командаңызда болсо, өзүңүз менен чогуу иштеген. Всё, сиздики алдыга кетет жумушуңузчу. Дүйнөдөгү эң бир гигант компаниялардан мисал келтирели. Мисалы 1959 жылы чыккан компания бар.
Такай Direct Selling'тин рейтинги менен 1-орунда турат. Атын айтканга болбойт. Бирок өзүңүздөр догадайтсыз. Ошол компаниядан эң жогорку статуска бир гана адам чыккан. 59-жылдан бери бир адам чыккан. Амбассадор болгон. Андан тышкары дагы бир швециялык компания бар. Тоже ал дагы биздин Кыргызстанда иштеген компаниялардан, абройлуу компаниялардан 67-жылы ачылып атат. Бул дагы аксакал. Ушул аксакалдын дагы бир гана адам эң жогорку статус чапкан да. Бир адам. Ал эми Кыргызстанда дагы бир компания бар, түбүтеги Россиядан. Муну дагы аябай мактап, жактап эле иштеп атышат команданын адамдары, компаниянын адамдары. Ошондо 97-жылы түптөлгөн бир дагы киши биринчи статуска чыга элек. Бул ошол компаниялардын маркетинг планынын ордугунан кабар берет. Ал эми Atomic компаниясы 2009-жылы ачылып, 15 жыл иштеген болсо дагы эң жогорку статуска чыккан адамдар 14 болуп атат. Көрдүңүздөрбү, канчалык деңгээлде жеңил иштөөчү. Бул фактылар дагы эме болот. 10 жылдан кийин деле, мисалы берки компаниялардан бир 2 же 3 адам жогорку статуска чыккан болушу мүмкүн. Ал эми Atomi'де болсо Imperial Master'дин саны абдан көп болот. Ушул жерде отурган адамдардан дагы Imperial Master чыга алат. Бизнес форманы айтып кетели. Аутсорсинг деген форманы пайдаланат Atomi'де. Аны жана берсер айтып кеттим. Колмар корпорация менен иштеп атат депчи. Бул жерде жанагы өздөрү товар чыгарбай туруп, эң мыкты компаниялар менен өнөктөшөт да. Мисалы, Колмар деген корпорациясы негизги өнөктөш Atomi'де. Караңыздар, кандай компаниялар ушул компанияга заказ берет. MV берет, Chanel, Lancome, Shiseido, Misha деген сыяктуу биздин кулагыбызга көнгөн аябай мыкты-мыкты дүйнөлүк компаниянын бардыгы ушул Колмар менен иштешет. Бирок башка компаниялардын товарларын мындай кое туруп Atomi'нин биринчи кезекте чыгарып берет Колмар. Эмне себептен биз алдын ала төлөп таштайбыз акчасын. Продукциялардын ассортименти бай, бүгүнкү күндө корейскийде 700гө жакындап баратат уже. Барган сайын байып турат, ай сайын жаңы товар кирип турат Atomi'нин ассортиментине. Ал үчүн тендер өтүлөт да. Мисалы компаниялар тендер мына сүрөттө көрсөтүлгөндөй, кадимкидей бизнесмендер отуруп өзүнүн эмесин, проектисин киргизишет, Atomi'нин составына киргизи келет. Себеби Atomi менен товар саткан аябай ыңгайлуу. Ал тендерден аябай жесткий эмеден өтөт, отбордон өтүшөт дагы. Өтпөй калган компаниялар өтө көп болот. Эми мен силерге айткым келген нерсе бул Азамол деле угабыз. Азамол бул Казакстанга пробный болуп кирди. Казакстанда азыр 5 пиви иштеп жатат. Азамол деген эмне бул өзү? Азамол деген Atomi'нин дагы бир платформасы, дагы бир сайт, жана мен көрсөткөн маркетплейстер да, Alibaba'ларга окшогон нерсе. Только ал жакта дүйнөлүк брендтер сатат товарын. Дүйнөлүк бизге белгилүү брендтер. Мисалы караңыздар, бир жазуу окулуп атабы сиздерге. Барбери деп уктуңуздар беле? Барбери деген, же болсо Balenciaga деп уктуңуздар беле? Мына ошолордун бардыгы мына Gucci'нин кийими турат. Так, Gucci'нин кроссовкасы турат. Prada. Бул канстарда турабы? Ушул товарларды Азамол аркылуу сатабыз да. Бул товарлар Alibaba'да да сатылышы мүмкүн, бирок ал жака гарантия жок. Alibaba'дагы Gucci оригинал экенинечи, ал жака октоп эле чыгарып жибериши мүмкүн. Ал эми Азамол аркылуу сатып алганда гарантия бар, что эме оригинал экени. И во-вторых, бияктан сатылганда арзан болот. Себеби өздөрүнүн ошо Prada'нын өзү менен договор түзөт дагы, Prada алып келип берет товарды. Эми ошо Atomi'нин жетекчисинин мээси жеткен нерсеге башкалардын мээси пока жете элек. То есть ушул брендтерди сатууну, монополизация кылууну только Азамол жүргүзүп атат. То есть кандай десем, ошол кийин ошо Prada'га окшогон фирмалар өздөрүнүн онлайн магазиндердин бардыгын жабышат дүйнө жүзү боюнчачы. И товарлардын бардыгы Азамол аркылуу сатылат да. Азамолдо макул Азамол бар экен, аны эмнеси жакшы десеңиздер, ошол Prada'нын товарын сиз сатып алып ошого пиво аласыз. Atomi'де катталган командаңыз, Atomi'ге сайтка киргенде структура көрүнүп турат го. Ошол эле структура, ошол эле логин, пароль менен кирсеңиз, тиги жактан да көрүнүп турат Азамолдон дагычы. То есть Азамолдон командаңыз, Atomi'де түзгөн командаңыз Азамолдон да сатып алса, балчы берет.
И Азамолдон сатып алыш үчүн сөзсүз түрдө Атомиге катталыш керек болот да, жөндөн жөн ала албайт. Маркетинг пландын уникалдуулугу ушунда, что жана эле айтып кеттим, бир факты Imperial Master'ден 14 киши чыгып атат. Ар бир партнер, мен эң негизги уникалдуулугун айтмакчымын, ар бир партнер өзүнүн темпине жараша иштей алат да. Бул жерде аябай катуу иштеген киши да акча табат, жай иштеген киши да акча табат. Азыркы күндө мисалы пенсионерлерди карап көзүң кубанат, пенсионерлер билесиздер, энергиясы азыраак болот, ушуларды эле кыбырап доход алып атышат. Мисалы пенсионерлер башка жактан ушундай сетевойдо иштей алышпайт, себеби ал жакта темп керек болот да. Ошондой эле чыгашууларды кирешеге айлантуу азыркы күндө өтө актуалдуу. Биз жөн эле акча короткубуз келбейт. Мисалы любой эле жактан бир кешбек алгыбыз керек да. Алгыбыз келет. Мисалы Империя пиццага кирсеңиздер, ал жактан кешбек берет. Дагы бир фирмаларга барсаңыздар, жанагы магазиндерге, Леон деген магазинге берсеңер кешбек берет, кийинки покупкада кайтарып берет акчаңарды. Атомиде дагы кешбек бар, бул эмне? Ошол өзүңүздүн ошол командаңызга түзгөнгө жараша балларга акча алганыңыз ушул кешбек катары. Сиздердин убактыңыздарды өтө көп алып койдум окшойт. Кийинки лекторго анда убакыт берели. Айта берсең кечке эле айткың келе берет да. Анан эң негизгиси бул Атоминин жогорку гумандуулугунда. Атомини жана айтып кеттим, кардарларды биринчи орунга коет деп. Кардарлардын ийгилиги Атомиде биринчи орунда турат. Эң башкы максат кардарларда. Рахмат.